Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент телефон ар бириңерде бар, мына ошол жактан даават айта берсеңер болот. Кыргызстанда эми жарандардын битир садакасы QR код аркылуу төлөнөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн 3-чү элдик курултайда суроолорго жооп берип жатып билдирген. Мамлекет башчысы белгилегендей, ар бир мечитте QR код төлөөчү электрондук программа киргизилет. Битир садаканы кутучага салып кетишет, бирок ал кутучада канча каражат топтолгонун жана кайсы жакка кетип жатканын эч ким билбейт. Канчасы муфтиятка жеткизилет, канчасын өзү алат белгисиз. Эми ар бир мечитте QR код менен төлөөчү электрондук программа киргизилет. Силер барып QR код менен төлөйсүңөр, ал муфтияттын жеке эсебине түшөт. Андан соң муфтият менен алымдар кеңеши кеңешип, каражатты каяка жумшаарын чечет, деди ал. Ошондой эле мамлекет башчысы белгилегендей, даават жоюлбайт, бирок даават айтууга өзгөртүүлөр киргизилет. Кыргызстанда 80ден ашуун улут жашайт. Алардын 80% мусулмандар, бирок бүгүнкү күндө ушул 80% 15 уюмга кирип алганбыз. Азыр 21-кылымда жашап жатабыз. Телефон ар бириңердин колуңарда бар, мына ошол жактан даават айта берсеңер болот. Бирок дагы бир жолу айтайын, даават жоюлбайт, болгону даават айтууда бир аз өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Анан үйүнө барып такылдатып даават айткан эффективдүү дейсиңер. Эгерде адамдын жүрөгүндө иман жок болсо, үйүнө барып суткалап айтсаңар дагы ал адам баары бир тартылбайт, деди ал. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга кайрылды. Кар жаап жаткандыгына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга сунуштайт. Унааңызды кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырыңыздар. Алыскы жолго чыгууда дары-дармек, тамак-аш, суу, күрөкчө, дөңгөлөк чынжычасын алыңыздар. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты так сактаңыздар. Зарылдык болбосо алыскы сапар тартууну башка күнгө жылдырыңыздар. Кырсык катталган учурда 112 бирдиктүү кызматына токтоосуз байланышыңыздар деп айтылат маалыматта. Эрназар Акматалиев Казакстандагы эл аралык турнирдин финалына чыкты. Кыргыз балбаны Эрназар Акматалиев коңшу Казакстандын Тараз шаарында Дин Мухаммед Кунаевдин элесине арналган эл аралык белдештин финалына чыкты. Эрназар Акматалиев жарым финалда жергиликтүү Жанкожа Абилтаев аттуу балбанды жеңип финалга жолдомо алды. Финалда кыргыз балбаны тажикстандык Мустафа Ахмедов аттуу балбан менен кезгелет. Дал ушул турнирде Эрназар Акматалиев алгачкы таандашына беттеш бүтөрүнө 45 секунд калганда 8-0 эсебинде утулуп жатып 9-8 эсебинде жеңишке жетти. Адамдар тирүү Орусияда 3 күн мурда жоголгон учак табылды. Орусиянын Камчатка аймагында 19-декабрда жоголгон Ан-2 учагы табылды. Бул тууралуу Камчатка аймагынын өзгөчө кырдаалдар министри Сергей Лебедев ВКонтакте социалдык түйүндөгү баракчасына жазган. Учак табылды, адамдар тирүү, мен азырынча так эч нерсе айта албайм, эвакуация иштери башталды деп жазды. Эскерте кетсек, Милково Оссара багыты боюнча учкан Ан-2 учак 19-декабрда түштөн кийин байланышын токтоткон. Учактын бортунда 3 адам бар деп болжолдонууда. Учак жүк ташып бара жаткан. Нью-Йоркко Кыргызстандын консулдугун ачуу сунушталды. 3-чү элдик курултайдын делегаты Алтынбек Ахматов Улуу Британия, Канада жана Америкадагы кыргызстандыктардын көйгөйүн көтөрдү. Анын айтымында Tier 5 визасы бар адамдар жумуштун мөөнөтүнөн мурда бошотулуп депортациялоо маселеси да жаралууда. Ошондой эле ал Нью-Йорктогу консулдук же бөлүм ачууну суранды, анткени бул шаар Америкадагы эң чоң шаар жана анда көптөгөн кыргызстандыктар жашайт. Муну менен катар ал каза болгон кыргызстандыктардын сөөгүн жөнөтүүгө каражат жетишсиз экенин, мекендештерден чогултууга аргасыз болушаарын белгиледи. От кармаган Орозайым Нарматова тууралуу китеп чыкты. Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына экс-депутат Орозайым Нарматова тууралуу жаңы китеп жарык көрдү. От кармаган Орозайым
аттуу китеп жазган автор Асылкан Төлөнбаева. Китептин мазмуну тууралуу толук маалымат азырынча берилген эмес, бирок ал саясатчынын өмүр жолуна жана коомдук ишмердүүлүгүнө арналышы мүмкүн. Ороз Айым Нарматова 1994-жылы Ош облусунун Карадыйкан айылында төрөлгөн. Ал Москвада коллежди бухгалтер экономия статистика боюнча аяктап, кийинчерээк Жалал Абад мамлекеттик университетинде журналистика багытында билим алган. Ал саясий жана коомдук иштерде активдүүлүгү менен таанылып, ар кандай уюмдарда жана долбоорлорду негиздеген. Экс депутат катары Нарматова жогорку кеңеште кыска мөөнөттө иштегени менен анын ишмердүүлүгү коомчулукта кызуу талкуу жараткан. 2022-жылы ал жогорку билими боюнча документке байланышкан талаш тартыштан улам мандатынан ажыратылган деп жазган Коом пресс сайты. 18 жашка чейинки балдарга интернетти колдонууга тыюу салуу сунушталды. 20-декабрда 3-элдик курултайда сөз сүйлөгөн делегаттардын бири Ош шаарынан келген делегат Азамат Жоробаев мектептердеги телефондор маселесин көтөрүп, 18 жашка чейинки балдарга интернетти чектөөнү сунуштады. Анын айтымында балдар телефондордон терроризм, зомби сыяктуу жаман нерселерди көрүшөт. Балдарды канча тарбиялаба, телефондор терс таасирин тийгизип жатат, деди Жоробаев. Бишкек кант жолунун оңдоо иштери февраль-март айларында башталат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн курултайда делегаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирген. Мамлекет башчысы белгилегендей, аталган жолду оңдоого каражат бөлүнгөн, иштер күн жылыса эле башталат. Бишкек кант жолунун оңдоо иштери күзгө чейин бүткөрүлөт. 2026-жылы андан ары улантылып, Токмок Кеминге чейин жол оңдоп түзүүдөн өткөрүлөт деп кошумчалады президент Садыр Жапаров. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптүккө сөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери Остриядан ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 83-97-08 Энетанкы деп чыгат. Сберкартта Бахтияр А деп чыгат. Кимдеги мейлүү пайызын төлөсө кезексиз берилет. Президент ипотекалык турак жайдагы тизмелер боюнча жооп берди. Ипотекалык үйлөрдү алуунун түрлөрү бар. Кимдеги мейлүү пайызын төлөсө кезексиз алат, калганын 15 жылга бөлүп төлөйт. Анын берки бюджеттен бөлүнгөн каражатка салынып жаткан үйлөргө тиешеси жок, деди президент Садыр Жапаров МИКтеги тизмелердеги түшүнбөстүктөр тууралуу жооп берип жатып. Өлкө башчысы ипотекалык турак жайлар айылдарга чейин жетээрин айтты. Азыр облустук борборлор менен кичи шаарларга өтүп жатабыз. Бара-бара айылдарга чейин жетебиз. Эски үйлөрүбүздү бузуп, жаңы салып бергиле деп буйртма берсеңер, жаңысын салып бергенге жетебиз, деди Садыр Жапаров. Мындан сырткары Жапаров дүйшөмбү күнү 47-абактын ордуна курулуп жаткан үйлөрдөн 1000ге чукул батир тапшырыларын кошумчалады. Мыйзамсыз балык уулаган жаран кармалды. Каракол шаардык ички иштер башкармалыгы мыйзамсыз балык уулоого жана сатуу боюнча кылмышты аныктады. Ысык көл облустук милициясынан билдиришкендей, милицияга пристань Пржевальск айылында белгисиз адамдардын мыйзамсыз балык уулоо жана сатуу менен алектенгендиги тууралуу билдирүү түшүп, ыкчам иликтөө иш-чаралары башталган. Натыйжада пристань Пржевальск шаарчасында мыйзамсыз балык уулоо жана сатуу менен алектенген 6 тургун белгилүү болгон. Алардын турак жайларына мыйзамсыз чегинде тинтүү жүргүзүлүп, 20 сига лудога балыгы, 1 форель, 8 карась, 1600 метр синтетикалык тор, 3 кайырмак, 1 мотолодка жана 1 катер далилзат катары алынган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, пристань Пржевальск шаарчасынын тургуну 1980-жылы туулган жаран аныкталып, Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Жогоруда алынган далил заттын арасынан АВга 9 сига лудога, 1 форель жана 11 мүшөк тор тиешелүү.
Сутка ичинде 17 өрт кырсыгы катталды. Кыргызстанда сутка ичинде 17 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 20 бөлүм тартылган. Өзгө чыгырдалдар министрлигинен билдиришкендей, Ысык Көл облусунда 4, Чүй облусунда 3, Бишкек шаарында 3, Жалал Абад облусунда 2, Ош облусунда 2, Талас облусунда 1, Баткен облусунда 1, Нарын облусунда 1 куткаруу кызматтары тарабынан 2 чыгуу болгон. Жалал Абад шаарында аллея курулууда. Маалыматка ылайык, аллеянын эскиздик долбоору Жалал Абад шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармалыгы тарабынан иштелип чыккан. Учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен макулдашылып, анын негизинде курулуш иштери башталды. Аталган аймак шаар тургундарынын сейилдөөсү үчүн эң ыңгайлуу шарттар түзүлөт.